Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвада аскерге барбаган борбор азиялыктарга каршы 22 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу тергөө комитети билдирди. Кеп буга чейин орус жарандыгын алган адамдар тууралуу болуп жатат. Учурда укук коргоо органдары аларды издеп жатканы маалым болду. Эгер алар чындап эле аскерге баруудан баш тартса, жарандыктан ажыратылат. Буга чейин жарандык алган 80ден ашуун адам Орусиянын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөө үчүн жиберилген. Ушул жылдын аягына чейин аскерге 18 жаштан 27 жашка чейинки жарандар чакырылат. 2024 жылдын 1-январынан тарта аскерге чакыруу мөөнөтү 30 жашка чейин узартылат. Орусиянын кылмыш кодексинде аскерге кызмат өтөөдөн баш тарткан үчүн 2 жылга абакка кесүү каралган. Быйыл жай айында Орусияда мигранттарга каршы рейдтер күч алган. Мамлекеттик думада армияга барбай, аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу мыйзам долбоору сунушталган. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда башталган. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңден ашуун. Алардын бир бөлүгү кыргыз паспортунан баш тартпаганы кабарланып келет. Булак Азаттык. Кумтөр кенинде оор жүк ташуучу техниканын 35 жаштагы айдоочусу каза болду. Бул тууралуу Кумтөр Gold Company ЖААКтан билдиришти. Маалыматка ылайык кырсыктын чоо жайы тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Бирок учурда адам өлүмүнө алып келген окуянын себептери иликтенип жаткандыгы айтылат. Кумтөр Gold Company'нин жетекчилиги жана эмгек жамааты каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кызматкердин үй бүлөсүнө тийиштүү көмөк көрсөтүлүп, материалдык жардам берилет деп айтылат маалыматта. Компаниядан кырсыктын себептери боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилерин кошумчалашты. Булак Суперкежи. Казакстан бүгүн аза күтүп жатат. Жапаров Токаев менен телефондон сүйлөштү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал Кыргызстандын элинин жана жеке өзүнүн атынан Казакстандын Караганда облусундагы Костенко атындагы шахтадагы жарылуудан улам адамдар курман болгондугуна байланыштуу дагы бир жолу көңүл айткан. Президент каза болгондордун туугандарына жана жакындарына кайраттуу болушун, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин каалады. Ошондой эле Жапаров бул оор учурда Кыргызстан боордош Казакстан элинин жанында экенин баса белгилеген. Белгилей кетсек, 28 октябрга караган түнү Костенко шахтасында жарылуу болгон. Соңку маалымат боюнча андан каза болгондордун саны 36 жетти. Буга байланыштуу бүгүн Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Садыр Жапаров кечээде коңшу өлкөгө көңүл айтуу телеграммасын жөнөткөн. Булак Спутник Кежи. Израилдин премьери Нетаньяху Газада согуштун экинчи этабы башталганын билдирди. Израиль Газа секторунда согуштун экинчи этабын баштады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн премьери Биньямин Нетаньяху билдиргенин РИА Новости жазды. Израилдин жарандары кечинде биздин кургактагы аскерлер Газанын дарбазасына өтүштү. Бул максаты так коюлган согуштун экинчи этабы Хамастын аскердик жана саясий инфраструктурасын жок кылуу жана туткундарды кайтаруу деп Нетаньяху телевидение аркылуу калкка кайрылуусун билдирген. Жакынкы чыгыштагы жаңжал тараптардын аймактык кызыкчылыгы менен байланышкан. Палестиндик-израилдик жаңжал ондогон жылдардан бери региондогу кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин кийлигишүүсү менен 1947 жылы бул Израиль жана Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган. Бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Авал 7 октябрда Израиль Газа сектору тараптан болуп көрбөгөндөй ракеталык чабуулга туш болгондон кийин курчуп кеткен. Сокку ургандан кийин Хамас жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топон сосуу операциясын жарыялаган.
Жооп иретинде Сахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге сок кура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Палестина анклавында кандуу кагылышуудан мерт кеткендердин саны 7700дөн ашты. 18 000 тургун жаракат алганы айтылууда. Ал эми Израилде 1,4 миңдей киши көз жумду. Жаракат алгандар 5 миңден ашат. Улак Спутник, Кежи.